Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана райымдуу Аллах Тааланын исми менен баштап, урматтуу мекендештерим, баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын берип, мечиттин негизги максаты бизди адам баласыны адеп акылатын оңдоп, жараткан менен болгон мамилебизди оңдой турган нерсе. Бүгүн машалла мечиттин мечиттин чыныгы кооздугу могу аталар ушул жерде биринчи сапта алакан жайып жаратканга жам элге жерге бата кылганда. Мечитке Белгилүү кыргыз саясатчысы, мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын эл баатыры Медеткан Шеримкулов мен менен болот. Келип силерге дагы бир көрүп, бир-эки сөзүмдү айтып кетейин деп келгеним ушул болуп турат. Мына ачылып жаткан мечитибиз жакшылыктуу мечит болсун. Ушул жерге келген жаш балдардан баштап аксакалдуу караяларыбызга чейин ыйман менен келип, ыйман менен ушактан чыгып. Мечитке киргенде протокол жок. Улут улууга башкага бөлүнбөйт. Бардыгыбыз бир имамдын артында, бир кыблага карап, бир Кудайга сыйынган сыяктуу. Бул жерде жашайсыңарсыздар? Мечит кандай болуп тур? Жакшыбы? Көңүлгө тоёрлук болдубу? Жакшы. Алла разы болсун. Ооба. Жакшы. Бизге мисалы ушул конушка аябай керек болот. Ушул Келген коноктор, урматтуу ушул айылдын тургундары, баарыңыздарга Кудай Тааланын мээрими, берекеси, жакшылыгы болсун. Ассаламу алейкум. Кандай экен мечит? Жакшы экен, сонун экен, жактыбы? Келесиңерби буюрса? Азаматтар. Талас облусунда центральный мечит салабыз дегенде, мен бир канча адамдардын, миллиард деген доллар кармап жүргөн адамдардын эшиктерин каккам. Ушул жерде биздин мечитибиз бар, центральный мечитибиз. Эскилиги жетип калды. Бир заманбап, борбордук, облустук мечит болот. Кааласаңыз сиздин ата-энеңизге атын берейин ошол мечиттин деп, бир канча байлардын, айттым го, доллар менен миллиарддап акча кармап жүргөн байлардын эшигин каккан мезгилде кээ бирлери мен ушул маселени ойлонуп көрөйүнчү деген жоопту айтканда. Бирок аларга насип кылбады. Арабыздан бир жөнөкөй, карапайым элден чыккан жакшы бир момун мусулманга насип кылды да ошол. Энем айланай. Сенин ушул элге жасап, анау Кожомкул айылынан жасап кеткен ишине мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бендеге рахмат деп разылык билдире албаган Аллах Таалага эч качан разы болбойт дейт. Баарыбыздын чогулушубузга себеп болгон ушул мечитти курган Асенбек ажы, жараткан Аллах Таала өмүрүңүзгө береке берсин, иманыңызга береке берсин, малы мүлкүңүзгө береке берсин. Сизди тарбия кылып өтүп кеткен Чөра атаңыз, Аббакыр атаңыздын мүрзөсү кенен Нурду жаткан жери бейиштин бакчалардан бир бакча болсун. Ахлагы бийик турат ар бир элдин айтып берди. Эми чындап бул жерге коюлган имам, жөнөкөй имам эмес, алым имам келип атат сиздерге. Бул киши жөнүндө бир-эки ооз сөз. биздин азыр Кыргызстанда эл сыймыктанган, жалпы эле биз сыймыктанган карекелер, алымдарыбыздан 13 жашында кары болгон. Негизи бул 13 жашында. Кинода катышкан киши. Сериал. Атайын подкаст кылышыбыз керек экен. Бул киши жөнүндө дагы бир подкаст кылабыз атайын. Кур'ан-ы Керимди басып жүргөн Кур'ан-ы Керим экен да. Толук билет экен баарын, ошо. Билем жабыр. Экөөбүз тең экенбиз. Бул Элдияр Көбөнов устаз чындыгында азыр Кыргызстанда саналуу адам болсо, ошонун 5 манжа менен санасак, ошолордун бирөөсү да. Анткени Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, өзүңүздөрдүн кызыңыздар, Чүйдүн кызы, Сокулуктун кызы Тайгараева Эдита Ханыбековнага берсек, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Кожомкул айыл аймагынын тургундары, урматтуу аксакалдар, урматтуу кийинки сөздү Икрам ажекеге берсек. Сокулукта 20-30 жылдан ашык имам хатип болгон чоң имам. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах, салату вассаламу ала расулиллах. Амабад. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Сөздү Кыргыз Республикасынын президенти Жалал-Абад областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Текебаев Тилек. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Жогоруда жакшы сөздүн баардыгын угулду. Аябай силерге чоң рахмат. Аябай таасирлүү сөздүн баардыгы болду. Эми биз өзүбүздүн түшүнүгүбүз боюнча айта кетсек, бул жашоодо байлар өткөн, бийлер өткөн, миллиардерлер аты жок баардыгын өткөн да. Анан ушул жашоодо эң мааниси
ийиз калтырып кетишпилер. Ошол себептен болсо мына биздин атабыз, төрө атабызга мен чоң ыраазычылык айтат элем. Сиздей болгон уулду тарбиялаганга. Мына атабыздын аты өчпөй, канча деген иштин баардыгын келе алат негизи эле. Ошо атабыз буйрса жаткан жери жайлуу болсун. Аллах таалам өзүнүн рахматын алсын дагы. Жанагындай мына сиз болсо канча деген иштин баарын жасап атасыз. Ошо атабыз ошо сизге жакшы тарбия бериптир. Ошондой аталардан көп болуп турсун, сиздей уулду да тарбиялаганда. Ошондой эле мына сизге Жалал-Абадка аяктан болсо мечит эмес, мына көп ишканалар барды жардам берип атасыз. Бүтпөй калган садиктерге да ошо өзүбүз салымыбызды кошуп атабыз. Мектептерге да салым кошуп атабыз. Аллах таалам ошо берген, сиз канча деген сарптаган акчаңыздын баардыгын Аллах таалам миллион эселеп берип турсун. Рахмат баарыңыздарга. Чоң рахмат, бар болуңуз. Кийинки сөздү Жаныбек Абдыкапарович Аксакалга берсек. Бул мечиттин курулушу, бул мечиттин мына алайдан эмес, мына чүй жергесине келип курулушу көп нерсени баяндап турат. Бүгін Сокулук районунда жаңы мечиттин ачылышы болуп атат. Абакир уулу Төрө ажынын мечити. Бул жерде кыргыздын чыган уулдары келди. Мечиттин спонсору Төреев Асанбек Ачев. Бул киши Кыргызстанда көптөгөн мечиттерди ачып жүрөт. Бир эле мечиттер эмес, көпүрөлөрдө, коомдук соц объектилерде көптөгөн колунда жок адамдарга, көз айсыздерге, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам жүрөт. Мечиттин спонсору Төреев Асанбек. Кыргыздын чыган ишмери, коомдук ишмери, профессор. Кыргызстандын электроникасын Кыргызстанда, СНГда аз бул жактан киребиз. Санын жасалып тур. Бул жакта мүмкүнчүлүгү чектелгендерге дагы пандус да жасалып тур. İkinci kavatına çıkarız. Meçitin sponsorları geliyor. Assalamu alaikum. Arkadaşlar yaşıyoruz biz. Assalamu alaikum. Qanday ekan mechit? Yaxshi ekan, sonib ekan, jaqtimi? Kelasinglar buyursa. Ha, o zaman. Kelgili. Buyursa. Ko'p odamlar da yaxshi yo'l tarqan. Mechit bo'lsin. Jil ekan. Дәретханасы да бар. Апаларыбыз да намаз оқып жүреді. Қандай екен? Ушул жерде жашайсыңарбы? Кел жолунда каттагандар ушул мечитке келип намаз окуп кетсеңер болот. Бул жагында келсе көрөбүз. Бул жакка келсеңер, тапчыкалар. Дааратканасы. Жакшы материалдан, сапаттуу материалдан салынган тургандар. Бул мына душевой. Жылуу. Смесительдерден сапатты. Дааратканалары. Эми жергиликтүү калк таза кармап колдонсо көпкө чейин чыдайт. Ассаламу алейкум. Уста мрамордон травертин. Бул жагында казан очогу дагы бар. Кухнясы бар. Бүт шарттар менен
Жақында ороза дагы аз қалды. Асылышқа тоғандар келеді. Айылдаштар. Бұл жағы да таза, соның заманбап. Бұлдарға да бұл жерде бөлімі бар. Ана көргізім. Ақсақалдар келішет. Қазірдің ал жерде жер төлесінде оқи тұрған жайдазы көріңіз. Бұл жақтағы жылу жақсы. Екінші бөлмесі. Так. Мұнда да бір бөлме. Бұл жағында да бөлме. Бұл жағында да бөлме. Туғандар, ондай жаш балдарға бұйырса. Намаз оқисыңар ба? Жақсы. Қанша оқисыңар? Жайым үйреніп тасыңар ба? Мен оқиды білем. Оқиды білең? Жақсы. Қанша жыл болды оқығаныңа? Жай. 2-3 жыл болды. Атаң үйретті бе? Атам үйретті. Екі үйреткен бе? Жақсы. Сілерді үйренгілі? Мен сілердей уақытта арабша, намазды ошонда бірінші жолы оқығам. Жашыңар қаншада? 7-де, сен жашыңшы? Сен де 7-десің бе? Намаз оқып көрдіңдер бе сілер? Оқып көрдің бе? Қандай екен? Арабша үйрентасыңар бе? Асанбек қайнымның салған мешіті, Ақжолтай мешіт болсын, Құтты мешіт болсын, Сакинар түскен мешіт болсын, сауабын шешін, қайным Асанбекке омат бер, Құдай омат бер, барларының күнін көрсін, қызларының күнін көрсін, туған ұлы құттасы болсын, амин, жақсы сөйлей тұрған Осман биден басқа жоқ да. Осман біз айтып отқан бүгінгі іс-шара бұл Құдайға жаға тұрған іс-шара болды. Асанбек инеміз мына ұламынан соғышылықтың бірінің артынан екісін жасап, алайдан бастап мына күйге чейін, көлге чейін, нарын таласқа чейін өзінің ізін қалдырып кетіп жатады. Бұл өте ұлы инсандың іші. Ошондай инсан біздің инеміз Асанбек Төрөй. Еме бұл мешітті салып, атын Төрө ачы авабыздың атын қойған екен. Ушул мешіт ушул чөлкөмдөгү элдин ыймандуу, ынтымактуу чордону болсун деген тилек. Ошондой жер болсун деген үмүт менен мына салып, эл келип элдин караңын көрбөйсүнбү? Бул деген Кудайга жага турган иш. Кудайга эмес, биз эле элдин мына эгемендүүлүктү алгандан кийинки биздин Кыргыз элинин бирден бир элди ынтымакка чакыра турган, элди биримдикке чакыра турган иш-чаранын бири ушул. Мына элдин маанайы ушуга төп келгендей болуп турат. Ошон үчүн Асанбек Төрөйдүн мына соолчулук ишине Алла Таалам дагы кошуп соолчулук иштери мындан ары улана берсин. Мен угуп жүрөм, Кыргызстан бою көп жерде салып жүрөт да, көпүрөлөрдү, мечиттерди, башка соц объектилерди. Ошон үчүн Асанбек Төрөевке Алла Таалам берерин унутпасын, көбүрөөк берсин, Асакем көбүрөөк соолчулук ишинин аркасынан алектене берсин. Амин. Ушунда Кыргыздан чыган улдар көп болсун,
Bir de söz айтасыз ба? Эми ассаламу алейкум маарекен катышуулары. Бул жерде Асанбек Төрөев аксакалыбыз сооптуктун сап башында жүрүп, мечиттерди, жолдорду жана башка мына Алымбек Татка 225 жылдык болгондо ошол жерге көп баягы чыгырчык перевалга мечит салып, эстелигин коюп, ушундай көп кызматтарды кылып жүрөт. Ушу Асанбек дагы ушундай ийгиликтерди улана берсин. Мечиттер салсын, жолго мына жакында эле умрага 60 көзү көрбөгөн азиз ушундай дүлөй ушундай эмес мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды алып барып келди. Ушундай сооптуктун сап башында жүрөт. Ийгилик каалайбыз. Кудай колдосун, оомат ашсын. Дайым ушундай жакшылыктар боло берсин. Амин. Мен атым Осман Сурапбаев, коомдук ишмер. Бұл жақ Мелис акабыз көп иштеринде жардамдашып жүрөт. Бул иште көп сооп иштер жасап жүрөт. Сапаларыбыз көчөнүн жигиттери келишти. Бул жерде жашайсыңарбы силер? Мечит кандай болуп тур? Жакшыбы? Көңүлгө тоёрлук болдубу? Жакшы. Алла разы болсун. Ооба. Жакшы. Бизге мисалы ушул конушка аябай керек болчу, ушулчу. Жок беле? Көчөлөрдө бар, чоң трассада. Анан үстүнөн конушка бүт очокканасы менен, душтары менен кем? Аябай 5+ да. 5+. Жакшы. Алла разы болсун. Ооба. Спонсорун билесиңер да? Ой, аны таанысыз. Таанысыңарбы? Жакшы. Маалыматыбыз бар. Кыргызстанда көп жерде мечиттерде болуп жүрөт. Ооба. Алла разы болсун. Бары сонун. Ушул жерде жашайсыңар, силер дагы? Күндө жолугуша турган жериңер экен да. Баш бириктиргенге өтө сонун болду. Жакшы. Жакшы. Анча мынча ичкендерди алып келип тарбиялап. Айлы андай жок го? Жакшы экен. Өзүнө жокко бул жерде ичкендер. Магазиндер халал. Халалбы? Арактар сатылбайт. Жакшы экен да. Биздин территория анан алысыраак билбейбиз. Куран башталды. أيها الناس قد جاءتكم هو خير من قل الله أذن لكم أم على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله бата берүү үчүн мырзажы آمين. اللهم نعمر قلوبنا وقبورنا بتلاوة القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Жараткан Алла ушул окулунган тилаваттын Кур'анга хасыл болгон сооптарды бул дүйнөгө келишибизге себепчи болгон Хазрат Адам алейхисаламдан пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салlam аралыгында өткөн бүткүл пайгамбарлардын рухуна, өзгөчө пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салlam рухуна, azvacil mutahhara болгон аялдарынын, асхабил икрамдардын, жами өткөн азиз авлия устаттардын рухтарына, ошолор катарында жалпы эле өткөн момун мусулмандардын бул мечиттин курулушуна себепчи болгон абабыздын артынан Кур'ан дуа үмүтүндө жаткан
өтіп кеткен ата баба ене бір туғандардың рухтарына қалыс бағыштадық. Аллах Таала өз рахматының рухтарын шат қылып, ақыбеттерін жаннатыл фирдаусына насип айла. Қалған елі жерімізге, мамлекетімізге Аллах Таала тыныштық, аманшылық, ынтымақ, ішкершілік ата еткенін. Жаратқан Алла ушул Құр'анның урматында бұл мечіттің бина болып құрылышына себеп болған авабыздың алтын башы аман болып, қылғандары Аллах жолында болып, жазасын Аллах Таала бұл дүние ахирет насип айлаған болсын. Аллахым елі жерімізге тыныштық берсін да, бұл Байтулланың сұлулығы жамаат менен, жамаатымыз ушул жерде бири калбастан келип, бұл Байтулланы зейнаттуу кылып, өзүнүн жанагы жамааты менен мактана турган Байтуллага айланган болсун. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасаната ва қина азабан нар бирахматика я архамар рахимин. Кожомкул айылынын жашоочулары, тургундары, аталар, апалар, бүгүн албетте айылыбызда өзгөчө байрам, өзгөчө күн. Анткени ушундай сонун жаркыраган мечиттин ачылышында сиздер менен чогуу бирге олтурабыз. Анда эмес ушул мечиттин ачылышына дагы бир жолу барыңыздарды кош келипсиз дейбиз. Ушул мечитти албетте ачып берүү үчүн биринчи сөз кезекти Чүй областынын казысы Сүйүнбек Ажыкеге берсек. Ажыке келиңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах. Сумма амма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бериңдүү жана райымдуу, таза жана кудуреттүү болгон Аллах Таалага чексиз мактоолорубузду айтып, сүйүктүү пайгамбарыбыз болгон пайгамбарлардын султаны Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салават жана саламдарды айтуу менен биргеликте, урматтуу жамаат, урматтуу аталар, урматтуу агалар, урматтуу апалар, урматтуу устаздар, бардык келген коноктор, урматтуу ушул Кожомкул айылынын тургундары, баарыңыздарга Кудай Тааламдын мээрими, берекеси, жакшылыгы болсун. Бүгүн мына жер бетинде Аллах Тааланын үйлөрүнөн болгон бир үй курулуп, бардыгыбыз ушул жерде чогулуп сүйүнүп турган убагыбыз. Кудай Таалам кабыл кылсын. Мына ушул төрө атабыздын атын атап, Асанбек уулу абабыз жакшы бир мына мечит салып берген экен. Кудай Таалам куттуу берекелүү кылсын. Мечитти Бейхтеуіз Құр'ан-ы Кәрімді Аллах Субханаху ва Таала өз баянда айтқан: «Иннама я'муру масаджидаллахи ман амана биллахи вал яумил ахир ва aqama as-salata ва ата az-zaka ва лам яхша иллаллах». Мечитти ким салат, мечитти ким көгөртөт десе, 5 сыпатты, 5 нерсени Кудай Таалам Кур'анда айтып баяндаган. Биринчиси иннама я'муру масаджидаллах ман амана биллах. Аллах Таалага иман келтирген адам биринчи мечит салат экен. Вал яумил ахир, ахиретке иман келтирген. Аллах Таалага бекем иман келтирип, ахиреттен үмүт кылган адам. Ва aqama as-salат, намаз окуган. Ва ата az-zaka, закетини берген. Ва лам яхша иллаллах, бир гана Кудайдан корккон адамдар ушинтип жер бетинде Аллах Тааланын үйүн салат деп, Кудай Таалам ушинтип 5 сыпат менен сыпаттап койгон. Чында эле, чынында дүйнөдө көптөгөн адамдар бар. Балким ушул мечитти салган Ажекебизден да бир канча эселеген байлар бар. Долларлап, миллиардтаган долларларды кармап жүргөн адамдар бар, бирок Алланын үйүн азыркы айткандай сыпаттагы адамдар салат. Мына мен жакында Талас облусунан которулуп келдим. Талас облусуна центральный мечит салабыз дегенде, мен бир канча адамдардын миллиард деген доллар кармап жүргөн адамдардын эшиктерин каккам. Ушинтип биздин мечитибиз бар, центральный мечитибиз. Эскилиги жетип калды. Бир заманбап, борбордук, облустук мечит болот. Кааласаңыз сиздин ата-энеңизге атыны берейли ошол мечиттин деп, бир канча байлардын, айттым го, доллар менен миллиарддап акча кармап жүргөн байлардын эшигин каккан мезгилде кээ бирлери мен ушул маселени ойлонуп көрөйүнчү деген жоопту айткан да. Бирок аларга насип кылбады. Арабыздан бир жөнөкөй, карапайым элден чыккан жакшы бир момун мусулманга насип кылды да ошол мечит. Бул мечитти ошондой жанагындай ахиреттен үмүт эткен, Алла Таалага чындап ыйман келтирип, бир ахиретим үчүн соо иш жасайын деген адамдарга ушул нерсе насип кылат экен.
Анан пайгамбарыбыз хадисинде айткан: "Ман бана лиллахи масжидан, баналлаху лаху байтан фил жанна." Ким Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн, адамдар көрсүн үчүн эмес, бирөө айтсын, бирөө десин деген нерсе менен эмес, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн жер бетинде Аллахтын үйүн кура турган болсо, ага Аллах Таала кыяматта касырларды коет экен, бейиште касырларды коюп коет экен. Мына ушундай болуп ушул авамдын кырган эмгегине, кылган кызматына, курган мечитине Кудай Таалам куттуу баяндуу болсун. Ушул Чүй облусуна эмес, Бишкек шаарына эмес, бүтүндөй Кыргызстан жерибизге, ушул жерге жакшына кызмат кылган көп каарылар, мына Элдияр каракебиздей азыр Куран окуп берди, каарылар чыксын. Мына устаздарыбыз отурат, Абшүкүр замна баш болуп, ушундай Абшүкүр замнадай улуу устаздар ушул жерден көгөрүп өсүп чыксын. Ушул жердин бардыгына, Чүй облусуна, ушул Кожомкул айылына куттуу берекелүү болсун. Бардыгыңыздарга ушул жерге келип кылган дуа тилектериңиздер кабыл болсун. Мечит өзү эки нерсе менен курулат деген. Биринчиси могу сыртында биз көрүп турган ташы, куму, кышы ушул нерселер менен. Экинчиси маанавий жагы бар. Маанавий жагы кандай болуп курулат десе, ушул жамаат ушул мечиттин ичине толтурушубуз керек. Кудайыма шүгүр, мечиттерибиз көп болуп атат, бирок ичине толтурайлы ушуну. Мечиттин турганына сүйүнбөй, мечиттин ичиндеги жамааттын көбөйгөнүнө, жамааттын көп болгонуна, ичи дайым толуп турганына сүйүнө турган болсок, ошол жагына көбүрөөк аракет кыла турган болсок, Кудай Таалам бизге жакшылыктарын берет. Анда эмесе кийинки сөздү Бишкек шаарынын казысы Шакир Каз дамлага беребиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахмадуху ва нусалли аля расулихил карим. Амма ба'ду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу аталар, урматтуу агайны бир тууган, эрже карындаштар, апалар, бүгүн мына айылыңдарда Аллах Тааланын байтулуу кылышкырат, байтулла сиздерге куш кылган болсун. Мына жогору жакта бул мечит туурасында жакшылап айтып кетти. Уласа Мегева ажабабыздын кылган эмгектерини биз өтө көп көрүп жүрөбүз. Биз өзүбүз дагы ошол Аллах жолунда кылып жаткан нерселерине пайдаланган инсандарбыз. Асан Мегева атаңыздан Аллах ыраазы болсун, сизге чоң рахмат. Bunday иштерди толгон токойуну кылып атасыз, Аллах ижабат кылган болсун. Урматтуу бир туугандар, чындап эле мына айылыңыздарда заңкайган бул байтулла туруп калды. Bunun kuruluşu, bina boluşu, bunun Allah Taala tarafından жақшылық жазалары менен жазалана турган себептерин айтып берди. Эми чындап бул жерге коюлган имам, жөнөкөй имам эмес, алым имам келип атат сиздерге. Бул алымды жөн койгош керек. Суроо сабал менен билбегенди сураш керек. Мына биз турмушта нерседен аксап жүрөбүз, динден. Демек мына чыныгы айылыңыздарга бир байтулла менен биргеликте алым geldi. Bunun çında bile bana sululuğun görüp durağız. Kuday Taala beriptir. Bunun içindeki zinatı, sululuğu cemaat bilen bolat. Eğer de bu kurulu bile birok cemaati çok bola turgan kor bolgan meçitlerin içine girip kalat. Allah Taala saktagan bolsun. Bunun cezası var. Demek bu Asanbek avabız özünün kolundan gelgen mildetini atkarıp koydu. Bu yerdeki turgunlar Allah aslında çoğun bir günögör diye olsan bir baktululukka bata turgan bir baytulluğa kurulup kaldı. Çında böyle bu namazga gelgende hurmatı bir tuğandar köpçülük yerlerde görüp olaslar. Bu dinden havarımız barı da joğu da baytulluğunu biz özümüz hurmatay alvagandığımız meçitke gelgen mezgilde özünün adib ahlakları var. Oşulardı ürgönüp Baytullah'a gelgende bir gana Kuday Taala menен baylanışıp Allah Taalaga kulçuluk kılуу. Kur'an'da Allah Subhanahu ve Taala aytıp jatat. Qad asta'zu billah qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Çındığında mu'minlar kutuldu deydi. Ahiretlik azap tozok baleden kutuldu. Qanday mu'minlar dese Allah Taala sıfatlarını aytıp koyuptur. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Uşunday bir mu'minlar alar namazga turgan mezgilde Allah Taala'dan korkup turup namaz okugan insanlar deptir. Namaz bu Kuday Taala menен baylanış. Kuday Taala menен Kuday Taala'nın astıga gelip kulçuluk kılıp oşol farzından kutuluş.
biz bilbeybiz, namaz okup atabız. Hiç bir insan, alımlar da ayta albayt, men beyiştikmin dep. Biz ümit menen yaşayabız. Biroq oşol namazın içinde turgan mezgilde, osuga girgende, takır adam sıfatlarını sırtka tıştap turup biriş gerek. Bul jerde bir gana jaratkan menen gana baylanış bolat. Demek oşol namazda turgan mezgilde korkusup gana namaz okuganlar, Allah'ım kabul kıldı ve kılvadı anı bizge belgisiz al. Demek biz köp namaz okup oturup namaz okudum, ibadat, oroza karmadım emez. Huday Taala'dan korku, Allah Taala uşul ibadatlarımını kabul kılıp, ahiretim beyiş bolsa eken, sorak savalım jengil bolsa eken degen ümitте istiğfar menen жүрүш керек. Урматтуу bir tuğandar, meçitin içinde gıйбат, oyun gülkü, sotkalar bul bolbogon nerse. Huday Taala dagın bir oşol ahirettik balelerden kutulup beyişke gire turgan insanların sıfatını aytıp dur. Vallazina hum anil la'vi mu'ridun. Uşunday bir mu'minlar alar oyun gülküden baş tartkanlar. Biz ağır meçitin içinde dagın kadimgide gıйбат, Jeuson bir sayasat, uşul siyahtı telefon, bunday nerselerden oğlak bolup, Huday Taalaga çınıgı bir kulduk kıla turgan Allah Taala sizlerge bir meken yaratıp turat bu yerde. Jana oşol beyişke girүүчү baleden kutulganların sıfatları vallazina hum lizzakatihim fa'ilun. Uşunday bir mu'minler alar zeketlerini berүүчүler. Bugün mana Kırgız memleketinde elhamdülillah zeket, üşür degen nerseni elhamdülillah mu'min musulmanlar düşünüp başladı. Bu az bolsa dagı hazır öte çoğun bir jakşılık bolup atadi. Uşunday zeketler menen mu'minler jana kıynalgan, kıstalganlarga, mınanday baytullolарды kuruşka köp insanlardın ne düşünügü jetip kaldı. Demek urmattуу bir tuğandar, biz çınıgı oşal Allah Taala aytılgan sıfattagı mu'minlardan boloylu. Sizlerge uşul baytullоңуздар barыңыздарга kut bolsun. Bul жерден öngön, öskön, Qari Murat'ta bağlımız zabardaşlar ösüp çıkan bolsun. Bütkül Kırgızstan memleketige, özgü memleketlerge jarandı alımlardı çıkara turgan bir bulak bolsun. Dağın bir ret baytullоңуздар kut bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok rahmat ustaz. Allah Taala sizdagi ömrüңүзгө, үй-бүлөңүзгө, илимиңизге берсин. Ар дайым ушинтип элди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып жүрө бериңиз. Анда эмесе келиңиздер, урматтуу меймандар. Кийинки сөздү белгилүү кыргыз саясатчысы, мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын эл баатыры Медеткан Шеримкулович берсек. Ай, келиңиз. Assalamu alaikum. Hurmatlı moldakeler. Aylanan kalın el buna o jerdege turgan. Kudayдын buyrug'u ekendigi mana Hocam Kulaylı Jakşınakay Langaragan meçitte açıp oturamiz. Uşul açılıp жатқан meçitimiz kut bolsun. Meçit degen emne? Meçit emneni үйрөтөт, эмнеге үйрөтөt? Meçit деген тамгада адамды адамгерчиликке, абийирге, айкөлдүккө, Аллага ишенүүгө үйрөткөн өзүнчө бир жери болот. Мен мына Совет өкмөтүндө иштедим, билесиңер бул кишилер. Совет өкмөтүнүн эң чоң кемчилиги экөө болду. Мен ушуну жазып да келатам, айтып да келатам. Эң биринчиси адамды динден бөлгөнү. Dini жок адам, Кудайы жок адам баары бир эгерде идеология, саясат динден алыстатып алып аракет болсо дагы адам өзгөчө жаштар ата энесинен төрөлгөндөн баштап Аллага ишенген, дуа кылган, бата кылган, аң сезим кыргыздын балдарын, кыргыздын кыздарын жаш кезинен баштап акылына куюп коет экен. Канча аракет болбоду, динден эл алыстаган жок. Мына 1991-жылы эгемендүүлүккө келгенден бери республикабызда канчадаган мечиттер салынып атат. Биз өзүбүздүн кылымдар бою 1 жыл, 10 жыл эмес,
нече кылымдан бери улуу бабаларыбыз Манас бабабыз дагы ислам динин кармап келген. Ошондон бери келе жаткан динге баары бир кайтарылып келдик. Бир мезгилдеги дин издөө, бир мезгилдеги динден алыстоо, баары бир мезгилдин талабы адамдын аң сезиминдеги бир нерсе, дини жок адам болбойт экен. Дүйнөдө канча адам болсо, анын өзүнүн дини бар. Кайсы динге ишенет? Ал адамдын ошол мамлекеттин тарыхый өзгөчөлүгүнө байланыштуу. Биздин кыргыздар мына бир нече кылымдан бери, жүздөгөн жылдардан бери ислам динин кармап келе жатабыз. Ушул баарыбызды бүгүнкү күндөгү жаштарыбыз, аксакалдарыбыз бир убактарда ата-бабабыз калтырып, ушул динди тандап алдык, айланайын кыргыздар, келечегибиз ушул менен болсун. Ушул диндин тегерегинде жүрөлүк деп бизге калтырып кеткен осуятына, насаатына биз тобо дейлик. Ата-бабалардын арбагы ыраазы болсун. Мына жердеги отурган молдекелер, айланайындар, Абдышүкөр мырза, окулачы мени. Диндин өзгөчөлүгү адамды таза кылуу, Кудайга ишендирүү, жаман жолго, жаман сөзгө, жаман ишке барбагы аракет кылуу. Ошонун ичинде эң негизгиси биз өзүбүздүн адамдык касиетибизди сактап калууда турат. Мен туура түшүнгүлө, мен бул жерден саясат айтайын деген жерим жок. Улуу киши катары баштан өткөн өзүмдүн көз карашымды силерге айтарым. Айланайын кыргыздар, биз кыргызбыз. Ислам дини жүрөгүбүздө, ислам дини акыл эсибизде, ислам дини тилибиздин учунда. Бата кылабыз, намаз окуйбуз, Аллага сыйынабыз. Мына ушунун баары биздин руханий дүйнөбүздүн эң бийиктиги. Биз кыргызбыз. Диндин биз ишенип, биз туткан динибиз кыргыздын кыргыздылыгын сактап калууда. Биз эч убакыт орус болбойбуз, Кытай болбойбуз, башка болбойбуз. Таза динибизди кармап, бирок өзүбүздүн улуттук сезимибизди, улуттук өзгөчөлүгүбүздү, улуттук тилибизди Кудай буйрса мына 91-жылдан бери өзүбүздү болгон кыргыз деген мамлекетибизди сактап калуу. Эч убакта адамдын жумушу, иши, мамлекеттеги иш аткаруусу жана башкасы динге каршы болбош керек. А дин болсо адамдын өзгөчө, кыргыздын өзгөчөлүгүнө каршы болбош керек, айланайындар. Мына ушул мен бүгүн силердин алдыңарга атайын келип, мечит ачылып атат деп иним чакырган экен. Асекем менин иним болот. Келип силерге дагы бир көрүп, бир-эки сөзүмдү айтып кетейин деп келгеним ушул болуп турат. Мына ачылып жаткан мечитибиз жакшылыктын мечити болсун. Ушул жерге келген жаш балдардан баштап аксакалдуу карыяларыбызга чейин ыйман менен келип, ыймандуу болуп ушул жактан чыгалып. Жүрөгүбүздө Алланын аты болсун. Жүрөгүбүздө элибиздин келечеги болсун. Жүрөгүбүздө мамлекетибиздин биримдиги болсун. Мен силерге ушуну каалайм. Ачылган мечитибиз кут болсун, айланайындар. Мына Кожом Кулайылы бул жерде мен өзүм сүйлөп сокулуп барайын болуп. Кийинки жылдарда ички миграциябыз көп болуп жатат. Кайсы жерден Кыргызстандын кайсынын төгөрөгүнүн төрт бурчунан келип жаткан мына чүйдө ушул жерде мына Кожом Кулайылында дагы көп эл бар. Жергиликтүү эл менен биригип, аралашып, айланайындар. Бир тууган элбиз. Баарыбыз кыргызбыз. Түндүк, түштүк, батыш, чыгыш деген эмне бул? Бул географиялык гана өзгөчөлүк. Ал эми биз кыргызбыз, ошону унутпайлык. Биздин динибиз, Кудай бизге берген эмне? Өзгөчөлүгүбүз, айланайын кыргыздар. Биздин сүйлөгөн тилибиз бар. Ишенген динибиз бар. Тилибиз кыргыз тили. Ишенген динибиз ислам. Мына ушул өзүбүзгө кут болсун. Мамлекетибиздин биримдиги
элибиздин мындан аркы гүлдөшү, турмуш жакшылыгынын мындан ары да оңолушу, дүйнөдөгү бактылуу элдердин арасына кыргыз эли кошулуп, дүйнөдөгү өсүп келе жаткан мамлекеттердин арасында кыргыз мамлекети болсун. Мен силерге ошону каалайм. Урматтуу молдекелер, дагы бир жөн мени суура түшүнгүлө. Айланайм молдекелер, мен силерге кайрылып айтканым ушул. Динди кармайлы. Динди болгондо тазасын кармайлы. Болгондо дагы мына өзүбүздүн ишенип жүргөн ислам дининин ичиндеги өзүбүздүн багытыбызды кармайлы. Эч убакта дин менен улутту, дин менен кыргызды карама каршы койбойт. Баарыңарга ийгилик кылам. Асан энем, айланайым. Сенин ушул элге жасап, анау Кожомкул айылына жасап кеткен кишине мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушул эл сага ыраазы болсун. Бул өзү молда да эмес, динчи да эмес. Бул чоң заводдорду башкарган советтердин алдына. ЭВМ заводун башкарган. Азыр дагы өзүнчө бир чоң, абдан чоң предприятияны башкарып жаткан жигит. Бирок жүрөгүнүн тазалыгы кайсы жерде болбосун колунан келген жардам берип жүрөт. Тарыхчыларга кыргыз тарыхын жаздырып келе жатат. Башкаларга жардам берип келе жатат. Ар бир коомдорго жардам берип келе жатат. Мына бу жерде таяк кармап отурган жигиттердин мына ушул коомго дагы жардам берип келе жатат. Анан кийин ушул жерде Кожомкул айылында мечит жок экен деп өзү инициативасы менен келип, мындай жакшынакай мечит куруп берип отурасың. Ушул элдин атынан, баарыбыздын атынан сага чоң ыраазычылык билдирем биринчиден. Экинчиден, Кудай өзү колдосун. Алла Таалам өзү көрүп атат сен ушул жашап аткан эмгегиңди. Ушул жашаган эмгегиң, ушул куруп берген мечиттин, ушул мечитти кургандагы өзүңдүн ал акыбалың, ушул бир Алланын алдында бир милдетимди аткардым деген оюң, пикириң, жүргүзүп жаткан ишиң, чарбачылыгың, өндүрүштөгү жасап аткан иштериң баарына көмөк болсун, ийгилик болсун. Аман болгула айланаңар кыздар. Мамлекетибизге стабилдүүлүк, элибизге биримдик болсун. Баарыңарга узак өмүр. Баланча жашагыла деп мен айтпайм, ал Кудайдын өзүнөн. Адам качан төрөлүп, качан кетерин бир гана Кудай билет. Мен Алладан сураганым ушу баарыбыз үчүн, бүт кыргыздар үчүн. Канча жаш бербесин, ошо берген жашын жакшылыгы менен берсин, денсаулыгы менен берсин, ырыс ыйман менен берсин. Алланын алдындагы жүзүбүз дайыма жарык болуп, канча жашабайлык барган жерге барганда тазамын деп баргандай болот. Амин. Кудай өзү колдосун. Кыргыз элине, кыргыз мамлекетине Алланын өзүнүн колдоосу менен мындан арадагы ийгиликтер, жакшылыктар боло берсин. Элибиздин биримдиги арта берсин. Мамлекетибиздин кубаты, күчү дүйнөдөгү мамлекеттердин алдындагы мамлекет болууга мүмкүнчүлүгүнө жеткирген Алланын жардамы болсун. Амин. Амин. Чоң рахмат. Кыргыз эл баатыры Медеткан Шеримкулович болду. Аллах Таалам сиздин дагы өмүрүңүзгө, үй-бүлөгүңүзгө береке берсин. Оğlunuzun uzmatın, kızınızın kızmatını görüp жүрөңүз, бар болуңуз, эч качан оорубаңыз. Анемизе урматтуу айылыбыздын тургундары, жашоочулары, кийинки сөздү Алымдар кеңешинин мүчөсү, Кыргызстан Ислам университетинин ректору, устазыбыз Абдышүгүр Ажы Нарматовго берсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана райымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштап, урматтуу мекендештерим, баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сөзүмдүн башында аксакалдар, Кожомкул айылынын тургундары, коноктор, баарыңарга Аллах Табарак ва Таала койгон кадамыңарга сооптор жазган болсун. Бул жерге бүгүн мечиттин ачылышына катышуучу инсандар баарыңар жакшы сөздү угуп, ошо сөздөргө амал кылган бенделерден болуу насип этсин. Бендеге рахмат деп разылык билдире албаган Аллах Таалага эч качан разы болбойт дейт. Баарыбыздын чогулушубузга себеп болгон ушул мечитти курган Асанбек ажы, жараткан Аллах Таала өмүрүңүзгө береке берсин, иманыңызга береке берсин, малы мүлкүңүзгө береке берсин. Сизди тарбия кылып өтүп кеткен төр атаңыз, Абакыр атаңыздын мүрзөсү кенен Нурду жаткан жери бейиштин бакчалардан бир бакча болсун. Ахлагы бийик турат ар бир элдин ахлаксыз, адепсиз
бузат эли жерин. Кайсы элден адеп ахлак алыстаса, ал элди жоголду, жоюлду деп эсептей бергин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп жөнөтүлгөндө өзүнүн негизги миссиясын кыска нусха хадисинде иннама буисту лиутаммима макаримл ахлак. Мен пайгамбар болуп жөнөтүлдүм, кереметтүү адеп ахлак мүнөздөрдү толуктап туу чокусуна чыгаруу үчүн дейт. Пайгамбар алейхиссалам адам затыга адеп ахлакты, адам атыга татыктуу болуп жашоону үйрөтүүчү келген пайгамбар. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Таала мактаган кезде сен арабтардансың, сен Курайштансың, сен Бани Хашим урудансың, Меккеликсиң деп жери менен, улут менен, уруу менен мактаган эмес. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде "Ва иннака лa'ala хулукун азим", Мухаммад сен эң жогору адеп ахлак ээсисиң дейт. Мухаммад алейхиссаламдын үммөттөрү биз мусулмандар келиңиздер, урматтуу мусулман бир тууганым, динибизди жакшы түшүнөлү. Медатхан Шериф Кулуш эң жакшы бир маселелерге токтолду. Ал маселе динибиз, урматтуу мусулман, мечит, намаз, 5 вакыт намаз окуйбуз. Намазга келгенде Аллах табар намаздын негизги максаты эмне Кур'анда? Инна салата танха анил фахшай вал мункар. Албетте намаз шариатты юсалган жаман кылык жоруктардан тыят. Намазга келип, эгер намазыбыз бизди жамандыктан, калпайткандыктан, тараздан алдагандыктан, ушак айыңдан, элди бөлүп жаргандан тыйбаса, намазыңдын кемчилиги бар. Мана жакында орозо келатат. Орозонун негизги максаты эмне? Орозонун негизги максаты биз нафсыбыздын кулу эмеспиз. Биз Кудайдын кулубуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Иза кана йауму савма ахадукум", силердин орозоңордун бири орозо туткан күнүңөр болсо, "Фала ярфус, фала яфсук", уят сүйлөбөсүн. Кайшы айтышпасын, сөгүшпөсүн, жаман нерсени сүйлөбөсүн дейт. Орозону араб тилинде имсак мутлак, абсолюттук өзүңдү башкара билүү. Орозо туткан адамга кээ бир адамдар надандык кылып койсо, тентекке теңелип терек бою секирбестен, "Инни саимун", мен орозомун деп өзүңдү башкар. Негизи эле динибиздеги бардык эме адеп ахлакты оңдой турган нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Ма мин шейин асқал фи мизанил абди яумал қияма мин хуснул хулук", кыяматта сооп таразасына коюла турган жакшы адеп ахлактан оорураак эч нерсе жок дейт. Бүгүн биз кээде паланчы депутаттын кошунасымын, паланчы имамга кошунамын, кээде паланчы министрге кошунамын деп мактанышыбыз мүмкүн. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде "Ала ухбирукум би хаббикум илайя ва акрабукум минни маджлисан яумал қияма", кыяматта мага эң сүйүктүү үммөтүм, жана кыяматта жаннатта мага эң жакының ким экенин айтайынбы дейт. Айттың я Расулалла десе, "Ахасинукум ахлакан", кимиңдин адеп ахлакың эң жакшы болсо, кыяматта мага эң жакын, эң сүйүктүүң ошол болот дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, биздин залкар жазуучу маркум Чыңгыз Айтбатов адамга эң кыйын не деген? Күн сайын адам болуу. Бир бул хадис эмес, аят эмес, бир жөнөкөй сөздөн алына турган сабактар бар. Бир сөзгө токтолоюн. Тилекке каршы бизде акыркы кездерде жаннат бейиш таманнасында болгон аял затыны сыйлоо урматтарын алыстап кетти. Кээде аялдарга болгон зомбулук, аялдарга мурдун кулагын кескендер, башкалар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Хайрукум ли ахли ва ана хайрукум ли ахли". Силердин эң жакшыларыңар өзүнүн үй бүлөсүнө, өмүр жолдошуна жакшы мамиледе болгондор, ал эми алардын башында үлгү боло турган эң үй бүлөсүнө жакшы мамиледе болгон менмин дейт. Көңүл буруп. Пайгамбар силердин эң жакшыларыңар мечитте биринчи катарда деген жок. Силердин эң жакшыларыңар умрага 5 жолу барган деген жок. Силердин эң жакшыларыңар өзүнүн өмүр жолдошуна, аялына жакшы мамиледе болгондор. Кээде таксоват этип клиентиңе жакшы мамиле кыласың. Ашканага барганда официант кызмат кылса ага жакшы мамиле кыласың. Бирок сенин ким экениңди Аллах Тааладан кийин эң жакшы билген аялың болот. Көчөдө бирөөгө жакшы мамиле кылуу, бирөөгө кошомот кылуу бул баары бизнес ал. Бирок аялыңызга кандай мамилеңиз? Ошо кафеде колуңду көрбөсүн чоң кыз деп коюп атасыз. Бирок 30 жылдан бери тамак берген аялга ошону айтабызбы? Урматтуу мусулман бир тууганым,
Men бұл мәселеге тоқталғаным эмне үчүн аял дедим? Пайгамбар саллаллаху алейхи силердин эң жакшыларыңар өзүнүн аялына, өмүр жолдошуна жакшы мамиледе болгондор. Пайгамбар жаннат энелердин кадамынын астында дейт. Бирок тилекке каршы биз Орта Азиялыктар бардыгыбыз бир айтыша кетсек энеден алабыз да. Айтайын деген арабтарда эң жаман сөз, эң жаман акарат тилдегендик иттин баласы. Не дейт экен? Иттин баласы деген сөз өтө оор жаман сөз. Сен адам тарбия кылгыр эмес. Сен эненин сүтү эмес, иттин сүтүн эмгесин дегендей эле сөз. Ошондуктан Арабстанда жашаган бир ит өзүнүн намысына келип кетти. Эмнеге мен ит болсом да кээ бир адамдан жакшыракмын. Кожоюндун бергенине ыраазымын. Кээ бир адамдар Кудайдын бергенине шүгүр кылбайт, ыраазы болбойт. Мен кожоюн жат дегендерди жатамын. Кээ бир адам баласы Кудайдын буйругун аткарбайт. Мен ит болом, итмин, бирок кожоюнду түнү менен коргоп чыгамын. Кээ бир адамдар 12 саат, 10 саат уктаган менен бир туруп субханалла, альхамдулилlah 2 рекат намаз окуп койбойт. Кожоюнду эстебейт. Ошого карабастан эң жаман адамды иттин баласы дейт деп, иттигинен намыстанып Токойго барып, Токойдун шефи Арыстанга айтып туруп, Арыстан мен атымды өзгөртүп кой дептир. Мен бул элдин арасында жашай албай калдым. Эң жаман алкаш болгон, бузуку болгон, элди бөлүп жарган адамды ит дейт. Мен андай болгум келбейт. Сен итсин, иттин баласысың. Ит болуп төрөлгөнсүң, ит бойдон жашайсың. Жок, мен ит болгум келбейт дейт. Анда бир суроодон экзаменден өтсөң атыңды өзгөртөм деп бир койдун санетини берипти да, мону эртеңгече сакта. Эртеңгече сакталса барабыз, атыңды өзгөртөм дептир. Ит койдун бир санетин алып келип коюп, иттиги кармап жегиси келип тияка өтөткен, бияка өтөткен, шилекей агып, эми Арыстан мени жебе деди, карап койсом эч нерсе болбойт деп тияка карап өтөткөн, бияка карап өтөт, иттиги кармап жегиси келет. Арыстан мени жебе деди, жанына бар бир жыттап койсом эмне болот деп. Акырын келип этти жыттайт экен, иттиги кармап шилекей агып жегиси келет. Арыстан мени жебе деди, кичине тилим тийгизип даамын көрүп койсом эмне? Даамын көргөндөн кийин анан чыдабай. Ит болсом эмне болуптур? Баары эле иттер иттей эле жашап атат го. Бир курсак тойгондо айтпайсыңбы деп бир санетти жеп коюптур. Эрте менен Арыстан келсе, куйругун дүмүрө кысып жерди карап, "О, иттин баласы. Мен айтпадымбы сен итсин, ит бойдон каласың" деп. Айтайын деген маселе адам баласыга эң кыйын нерсе күн сайын адам болуу. Бизди Аллах Таала адам кылып жаратты. Аллах Таала дагы адам кылып жаратты. Мону жыттаба. Мону тилиңди тийгизбе. Мону менен кармашпа. Муну менен кучакташпа. Ошого биздин залкар жазуучубуз бекеринен айтпаптыр да. Адам баласы үчүн эң кыйын нерсе күнүгө адам болуу. Келиңиздер, бүгүн биз адам баласы космонавт болуп асманга учуп атат, деңиздин астына чыгып сүзүп атат, бирок жер бетинде адам болуп жашай албай калды. Кээде кошуна менен элди бөлүп жарган башка болгон келгизе, мечиттин негизги максаты бизди адам баласыны адеп ахлакын оңдоп, жараткан менен болгон мамилебизди оңдой турган нерсе. Бүгүн машалла мечиттин кооз татынакай, мечиттин чыныгы кооздугу могу аталар ушул жерде биринчи сапта алакан жайып жаратканга жалып элге жерге бата кылганда. Мечитке киргенде протокол жок. Улут улууга башкага бөлүнбөйт. Бардыгыбыз бир имамдын артында, бир кыбланы карап, бир Кудайга сыйынган сыяктуу бул мечит бизди биримдикке чакырат. Улуттукка, уруулуга, башкага трайбализм деген маселе жок. Ошондуктан мечиттин негизги максаты Кудайга шүгүр, мечиттер көбөйүп баратат. Бирок мечиттерде эң негизги имамдардын милдети. Имам алдыңкы элди артынан эрчите билиш керек. Бүгүн сиздерге дагы кут болсун. Мен өзүмдүн шагиртим Элдияр кары. Кур'ан-ы Керимди толук жаттаган жигит. Эрданияга барып, Исламский университет бүткөндөн кийин Эрданиядан ошол жерде Эрдания университетин бүтүп келди. Бүгүн алдыга ат салбаган көлдүн кулуну болот. Эң азыр келип калдым, имам ушул болуптур. Иншалла бул мечитте өзгөчө сабактар болот. Бул Кудайга шүгүр биздин өзүбүздүн үрп алдатыбызды, салтыбызды, динибиз менен эри шаркка калып бара турган жакшынакай имам жигит. Жараткан Аллах Таала сага ишиңе ийгилик берсин. Дайыма ошо алдык болуп элди артынан эрчиткен, элдин артынан эрчиген эмес. Урматтуу мусулман бир туугандарым, сөзүмдүн акырында бир эки кыска окуя айтып берем. Күндөрдүн биринде сиздер сыяктуу бир аксакал өзүнүн иштеген иш жери бар экен. Ишке баратса, эрте менен татынакай базарда
көзді қуантқан бір жүзім сатып атқан екен, 2 килограмм жүзімді алып тұр дағы. Жанындағы баласы қалып, балам мұны алып бар апаңа. Апаң түшкі тамақ болғанша мұздатқышқа салып қойсын. Пешіннен кейін тамақ жегені келгенде чоға отырып жүзім жейміз деп. Қаласында жұмышын қылып, пешін оқып, саат 2-лерде келіп, дастарханға отырса, қана өмір жолдашым баяғы жүзімнен десе, кечірес 2 килограмм жүзімнен ештерсе қалмаптыр. Bir danada қалтырбадыңар ма? Жоқ, bir danada қалған жоқсыз кетептір. Ачуланған ақсақал үйден тұрып кетсе, bir жүзімге тарынасың, отырбайсың бі деп, өмір жолдашы қиқырғанға сарбай шығып кеттір. Асанбек ажыға оқшап келіп, айылдың ұшындай бір жерді сатып алып, құрылысшыларды жинап, мечітті баштап, фундаментін қаздырып, кечінде құптан намазынан кейін келсе, өмір жолдашы, bir жүзімге тарынып кечке жүрдің бі, қайда жүресің десе, мен тірүү кезімде сілер bir жүзімге ойлап қойдыңар. Өтіп кеткенде мен ойлап қоясыңар бі? Ошондықтан мен эми ойланбастан жақсы ес алсам болады екен. Мен ақыретім үшін, Аллах разылық үшін бір мечіт баштатып келдім. Урматтуу мұсылман мырзалар, айтайын деген мәселе, отырған өзіңізге сұрау беріңді. Бардық еле Асанбек ажыдай болып, атабызға башқа сала албайбыз. Кейбірлеріміз атабызды өткенде жылдықта ойлап қоябыз, туылған күнде ойлап қоябыз. Бүгін қолымызда бар екен, ақыретіміз үшін, ел үшін, жер үшін, мечит, мектеп, медресе, жолоңду, көпірө салу, ошон ишти өзүбүз кылалы. Менден кийин кылат деген маселени токтотолу. Bir байдын колунда 20 жыл кызмат кылган кулу бар экен, Саид деген. Саид деген жигит түнү менен шамчырагын жагып, эрте менен daarатына суу берип, мечитке жетелеп алдыны жарытып барат экен аксакал. Бай колунда кул Саид. Bir күн кубанып 20 жыл кызмат кылган Саидке карап, Саид балам депти. Баамдат эртеңки намазга бараткан экен. Колунда шамчырак. Балам, мен балдарыма керез айтып, осыят айттым. Кудайым буйрса, мен өлгөн күнү сен кулдуктан боштондукка чыгасың деп. Десе Саид үн чыкпай эле, кубанбаптыр, күлбөптүр. Таң калып, мен буну боштондук берип атам, өлгөнүмдөн кийин кулдуктан эркиндикке чыгасың десем да кубанбадың деп. Таң калып, Саид адаттагындай кызмандык кылып, эртеси күнү daarатына сууну берип, аксакалды мечитке жөнөгөн кезде дайым аксакалдын астында жолду жарытып барчу экен. Кул аксакалдын кожоюндун артына өтүп алыптыр. Bir-эки мүдүрүлүп чукурга түшүп, анан карап, балам сага эмне болду, эмне жин тийди? Алдым өтпөйсүңбү? Чыракты кармагандан кийин жолумду жарытып барбайсыңбы? Десе, кожоюн буга өзүңүз себепсиз дептир. Неге өзүм себеп болом? Колуңуздан келгенде жарыгыңызды астыга жарытып, нуруңузду астыга жарытпастан өзүңүз артка калтырып атпайсызбы? Мен өлгөндөн кийин балдарың сени боштондук берет, сага кулдуктан бошотот деп айтасыз. Бүгүн эгер сиз өзүңүз балам бүгүн кулдуктан бошсун, сага эркиндик бердим десеңиз да, мен ыхлас менен сиз өткөнчө кызмат кыламын. Мен сизди жакшы көрөм. Сиздин алкыш батаңызды алып, сизди узатмайынча бул жерден кетпейт элем. Бирок сиз колуңузда турган чырагыңызды алдыңызга жарытууга мүмкүнчүлүгүңүз болуп туруп, артка калтырып жатасыз. Ошондо мен артта жүрөм дептир. Анан карап, балам кечирип койгун. Бүгүндөн баштап сен кулдуктан эркиндик бердим, бошсун. Каалаган жагыңа бара бер, чартарабын кылат жок. Мен сөзүмдө турган сиздин кызматыңызда болот. Мына рахмат эми деп. Айтайын деген маселе, бүгүн урматтуу бир туугандарым, ар бириңиздин колуңуздан келет. Көчөт отуруу, көпүрө салуу, суу чыгаруу, башка кылуу өзүңүздөн кийин калтырбайлы аны. Эң жакшы көргөн балаң жанагындай өмүр жолдошунда кээде bir жүзүмгө албай калат. Андай болсо, бүгүнкү кыска өмүрдө урматтуу мусулман бир тууган, ар бирибиз артыбызда бир из калтырайлы. Жараткан Аллах Таала Муззамил сүрөсүндө, кереметтүү Бакара сүрөсүндө "Ва ма туқаддиму ли анфусикум мин хайрин тажидуху индаллах". "Ва ма туқаддиму ли анфусикум" өзүңөрдүн нафсыңар үчүн эмнени алдыраак жөнөтсөңөр, тажидуху индаллах, Аллах Тааланын астында барганда табасыңар. Хайрун, ал жакшыраак силер үчүн. Ошо алдын бүгүн жумуш кылалы, эл үчүн, жер үчүн, динибиз үчүн аракет кылалы. Мечиттин кооздугу мындай сары таштар менен заркыраган мунаралар менен эмес, мечиттин чыныгы кооздугу ушул жерде аталардын, агалардын дайыма келип биримдикте кыбланы карап, алакан жайып, элге жерге бата кылып,
ушул жерде болгон сабактарда мечит бир гана 5 вак намаз менен чектелбестен ушул жерде нике кыйылган, айылдын проблемалары жоюла турган, урушканды жарашта турган жакшынакай илим булагы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечити дайым бардык келген конокторду кабыл алган. Мен Элдияр Шакирович ва баракат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, өзүңүздөрдүн кызыңыздар, Чүйдүн кызы, Сокулуктун кызы Тайгараева Эдита Ханыбековнага берсек, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Кожомкул айыл аймагынын тургундары, урматтуу аксакалдар, урматтуу дин кызматкерлери. Бүгүнкү ыйык мечитибиздин ачылышынын алдында турабыз. Бардыгыңыздарды ушул мечиттин ачылышы менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Эми бул мечитте айтылган бардык дубалар кабыл болсун. Жаштарыбыз ыймандуу, ыймандуу, ар дайым мекенчил, ынтымакта болушун. Ал эми коомубузда сабырдуулук, адилеттүүлүк, урматтуу бекем болсун. Бардыгыңыздарды бүгүнкү дагы майрамыңыздар менен куттуктайм. Багы сиздер менен жолугушуу уюштурайын деп жүрдүм эле. Кыскача дагы бир жакшы жаңылыкты айтып койгум келип турат. Кожомкул айыл аймагында 2026 жылы бардык айылдарда ушул айыл аймактын бардык айылдарында таза суу долбоорлоо иши башталганы турат. Бул боюнча мен сиздерге дагы маалымат толук кандуу берип турганга аракетимди кылам. Facebook баракчаман, интернет булактарынан кайрылууларды кылып турам. Буйруса бул иш 2026 жылы уже моореки март айларынан баштап долбоорлоо иши башталган турат. Бул сүйүнүчтү сиздерге жеткирейин дедим. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Чоң рахмат, бар болуңуз. Сиздин ишиңизге ийгилик берсин. Аны өзү кийинки сөздү Икрам Ажикеге берсек, Ажике келиңиз. Сокулукта 20-30 жылдан ашык имам хатип болгон чоң имам. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, салату вассаламу аля расулиллах. Амабад. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин кадырлуу конокторубуз. Шакир Дамулла, Абдушукур Дамулла, жаңы казыбыз, кош келдиңиз. Жана биздин депутаттарыбыз, сый конокторубуз жана башка аксакалдар, жамаат. Барыңыздардын мечитиңиздер кут болсун. Ошо биздин казыбыз жакшы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин айтты. Кайсы инсан ушул дүйнөдө мечит курган болсо, Аллах Таала ал кишиге бейиштен жаннат куруп коет. Ушул өзү ар бир мусулманга курган кишиге чоң сыйлык болсо керек деп ойлойм. Аллах Таала ушул даражаны ошо курган кишиге насип эткен болсун. Менин эми кыска сүйлөй турган сөзүм, ушул мечит оңой жолу менен бүткөн жок. Бир гана ошо киши болгон менен жанында чуркаган аябай көп кишилер болду. Ошо акыркы убактарда ушул документ жагында дагы ушул жерде юрист жигит билбейм, көрүнбөй атат. Ошол жигитке мен ыраазычылык айтып коеюн. Жана чуркап жүргөн 4-5 азаматка ыраазычылык айтып коеюн. Мына аксакал турат. Аллах Таала разы болсун. Эмгегиңерди Кудай Таалам кабыл кылсын. Ушул даражаны Аллах Таалам сиздерге дагы насип эткен болсун. Эми жалпы жамаатка айтарыбыз, бул мечит биздин Сокулук районубузда 70 мечит, 80 намазханабыз бар. Жалпы 150 мечитибиз бар. Ошолордун катарындагы бир мечит, бул кээ бир мечиттерге окшоп, ичинде жамааты жок, карып болгон мечит болуп калбасын. Курган киши курду, аманатты сиздерге өткөрдү. Мындан аркы жоопкерчилик сиздерге жүктөлдү. Ошон үчүн дайыма эшик ачык болсун, ичинде толо жамаат болсун. Ошентип мечит жамаат менен нурланып турсун. Барыңыздардын мечитиңиздер кут болсун. Ортоңуздарда ынтымак, ушул мечит барыңарды ынтымакка чакырган, иманга тарбиялаган татыктуу мечит болушуну Кудай Тааладан тилеп кетем. Барыңыздардын мечитиңиздер кут болсун. Эми мен көп сүйлөбөйүн, алымдар кечирим сурайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аны бизе кийинки сөздү Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областынын ар укуктуу өкүлү Текебаев Тилек Кадыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Жогоруда жакшы сөздүн баары угулду. Аябай силерге чоң рахмат. Аябай таасирлүү сөздүн баары болду. Эми биз өзүбүздүн түшүнүгүбүз боюнча айта кетсек, бул жашоодо байлар өткөн, бийлер өткөн, миллиардерлер аты жок баардын өткөн да. Анан ушул жашоодо эң мааниси из калтырып кетишүү. Ошол себептен болсо мына биздин атабыз
төрө атабызга мен чоң ыраазычылык айтат элем. Сиздей болгон уулду тарбиялаганга. Мына атабыздын аты өчпөй, канча деген иштин баардыгын келе алат негизи. Ошо атабыз буйрса жаткан жери жайлуу болсун. Аллах таалам өзүнүн рахматын алсын дагы. Жанагындай мына сиз болсо канча деген иштин баарын жасап атасыз. Ошо атабыз ошо сизге жакшы тарбия бериптир. Ошондой аталардан көп болуп турсун, сиздей уулду тарбиялагандай болуп. Анан айтат, баян жанагындай дават айткан, бул ар бир оор, ар бирөөнүн айткан жеңил. Бул дават болсо, өзүң жүрүң түрүң менен көрсөтсөң, ошол даана дават да. Анан ансагандай, мына Асанбек Абакирович болсо, жана жогоруда баардыгын айтып кеткендей, бул болсо кайсы жерде болбосун, ошол жердин баарына тең өзү жүрүм түрүм менен балдарды тарбиялап кереги жок дейт. Өзүңдү тарбияласаң дейт, балдарың түптү сени опокшош болот дейт да. Анан ансагандай, мен билем сиздин да уулдарыңыздын, сиздин урпактарыңыздын баардыгын сизден да ашкан уулдардан болот деп. Буюрса ошол сиз болсо кайсы жерде баардыгын тең үлгүнүн баардыгын көрсөтүп атасыз. Аллах таалам баардыгын ошонун баарын тең кабыл кылып, ошо сооптун баарын берип турсун, үй-бүлөңүзгө ар дайым рахматы жаап турсун. Ушундай эле имараттын баарын жана жогоруда айтып кеткендей, бейиште имараттар сайын турсун. Аллах таалам сизге ыраазы болсун. Ошондой эле мына сизге Жалал Абадка аяктан болсо мечит эмес, мына көп ишканалар баардыгына жардам берип атасыз. Бүтпөй калган садиктерге да ошо өзүңүз салымыңызды кошуп атасыз. Мектептерге салым кошуп атасыз. Аллах таалам ошо берген, сиз канча деген сарптаган акчаңыздын баарын Аллах таалам миллион эселеп берип турсун. Рахмат баарыңыздарга. Чоң рахмат, бар болуңуз. Кийинки сөздү Жаныбек Абдыкапарович Аксакалга берсек. Аттуу боордоштор, бүгүн чындыгында абдан сүйүнүчтүү, кубанычтуу күн болуп атат. Бул мечиттин ачылышы, бул мечиттин курулушу, бул мечиттин мына алайдан эмес, мына чүй жергесине келип курулушу көп нерсени баяндап турат. Эми ушул мечиттен адегенде эле айта кетиш керек, исламий жагын, дин тарабын биздин алымдар жеткиликтүү маалымат берди. Эми дин менен бийлик дайым айкалышып, бериш аркак болуп жашап келген. Эми экинчи жагына кичине токтоло кетсем деген ой. Биринчиси мына Кыргыз эл биримдиги деген коом түзүлдү. Бул 40 урунун ордосу. Кыргыз мамлекетинин уңгусун түзгөн Кыргыз эли. Кыргыз эли түзгөн 40 уру. Же мечитте ыймандуулук, ынтымак өкүм түзүлсүн. Мына алымдарыбыз айтып кеткендей, ичи карып болбосун, ичи толуп турсун. Тышында дайыма шаан чөкөт болсун. Себеби дегенде бул ынтымактын ордосу, ыймандуулуктун ордосу болуп атат. Ошон үчүн ушул мечит Кожомсул айылы биздин негизинен Кожомсул айылы Сузамырдан келген саяк туугандардын мекени болгондуктан мен ушул саяк туугандарга ушул мечит дайыма насип этип жакшылык алып келсин деген ойду айтаар элем. Рахмат ушу келип мына бүгүн биздин инибиз Асанбек Төрөевдин жасаган эмгегине баа. Allah'ın faziletini Kocamkul ayılına жақсы жаққан ең жақсы мечіттердің бірісі салынды. Біз Аллахның бұйрығымен қызматқа келдік. Бұйырса Аллахың сол елімізге, жерімізге, айрықша Кожомкул айылына ынтымақ, береке, беремдік берсін, барына жүректеріне хидаят, тыныштылық берсін. Барлығы сол жерде ұстаздар айтып өткендей хидаятын ұшылсын. Барлығын Аллахқа салам алейкум. Эме Ислам университетінде сабақ бересіз. Сіз бұл жақтың тұрғынысыз? Жоқ, жақын жерде. Жақын жерде. Бұл жақтың имамы болып кім дайындалды? Сіз дайындалдыңыз, жақсы. Бұл киши жөнүндө бир-эки сөз. Биздин азыр Кыргызстанда эл сыймыктанган, жалпы эле биз сыймыктанган
карекелер, алымдарыбыздан биздин Исламский университетте сабак берет. Анан өзүңүз да ошол жакта сабак бересиз. Ооба, биз чогуу ал жердебиз. Биз негизи өмүрүбүздүн 3/1 бөлүгүбүздү окууда чогуу шериктеш болгонбуз. Анан бул киши кареке 13 жашында кары болгон. Негизи бул 13 жашында кинотога турган киши. Бир сериал чыгып. Атайын подкаст кылышыбыз керек экен. Бир подкаст турган. Анан 13 жашында кары болгон. Анан эми негизи кээ бир адамдар мисалы Курандын бир керемети дегенде ичиндеги бир кереметтерди эске алабыз да. Курандын керемети кээ бирде бир Аллах Таала бир адамдарга ачкан бир кереметтери бар. Ал аны Куран жаттап аткандар билет. Мындай бир Аллах Таалага кайсы учурда Аллах Таалага адам бир чынчылдыгын көргөсө, ал адамды Аллах Таала бир ачат да. Мисалы башында мындай 3 бет, 4 бет жаттап анан бир учурдан кийин бир Аллах Таала ачат. Бул кареке ошондой болгон. Акыркы Курандын акыркы учурларында 20 беттен жаттап, анан кийин Куран бышырган адамдар. 13 жашында кийин Иорданияга барып, 10 кыраатты Кыргызстан боюнча бир эсептелүү адамдардын бирөөсү. 10 кыраатты ошо терең өздөштүрүп келген адамдардын бирөөсү. Анан кыраат жагынан эмес, акыйда жагынан дагы, тил жагынан дагы, жалпы шарият жагынан көп жагынан көп тармактуу окуган кареке машалла. Аллах өмүрүнө береке берсин, дини менетинде кабыл кылсын. Бул киши жөнүндө дагы бир подкаст кылабыз атайын. Куран-ы Керимди басып жүргөн Куран-ы Керим экен да. Толук билет экен баарын, ошо. Билем жок. Экөөбүз тең экенбиз. Бул жактагы Азамат көрүп жүрөбүз. Азамат. Burada ağırlarda hemen üstüme ateşlerimi koyduk. Başka işler başladı. Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, азыркы учурда көбүн устаз чындыгында азыр Кыргызстанда саналуу адам болсо, ошонун 5 манжа менен санасак, ошолордун бирөөсү да. Анткени 7 кыраат, 10 кыраат, ошолордун бүт бардыгын окуп келип, тем более баягы тафсир боюнча окуп, бүгүнкү күндө баягы азыркы тил менен айтканда современный бардык илим тараптан мыкты билген устаз катары, мына ошол устаз деп билет элем. Эми ошол устаз алымдар кеңешинде мүчө, ушундай мечиттерди берип имам кылганына мен чындыгында аябай кубанып атам. Анткени бул кишилер элге үнүн ушул мечиттен ана жеткире алат да. Анан башка жактан болбосо да ушу мечит Кудай буйруса эң жакшы элге, жерге, динге, мамлекетке пайдасы тие турган мечиттерден болот. Бул киши баягы биз илгери арабтарды издечи берек. Мечит салдырганычы, бирок бүгүнкү күндө кыргыздар чыгып, ушул Кыргызстанда жашаган жарандар чыгып, ушундай мечит салганын көрүп мен таң калдым. Демек, баарыбыздын колубуздан келет, мындай мечит салыш оңой иш эмес. Алла разы болсун. Спонсорлукка жардам берендирген телефон дареги. Шайлап койгон. Өзгөчөлүгү көп мечиттерде мындай пандус жок. Бул жерде мына шарты менен жасалыптыр. Сонун bölüktüsün Allah, almaştırıp gündenin dün yarattın Allah, sığınab sağa bölüktü ulu zatqa kılalı öynep dua o bakıttı barında Subhanallah alamdardın egesi Subhanallah
yarattı bizdi Allah. Şerigi jo'g'al jalg'iz qudret sende g'ana. Sıyınab sağa Tübölüktü ulu zatqa Qılal öynab dua O baqıtım barında Subhanallah Alam dardın egesi Subhanallah Tazalıktın egesi Subhanallah senin obadaşın senin beşinçin Baxt olur sağa gana Alam dardın egesi Subhanallah Tazalıktın egesi Subhanallah senin obadaşın senin beşinçin Makt olur sağırganda Subhanallah Subhanallah Paylaşıyorsunuz.